ушу жаңы келген президенттен бир үмүт пайда болуп атат. Ушул элибизге жакшы ак жолдой президент болсун деп. Анан кечээки тополоңдордо көрдүңүздөр, ушундай улут аралык мамилелерди бузуп тополоң кылсак деген дагы күчтөр чыкты да. Кайрадан кан төгүп болсо дагы ошол күндөрдө дагы кайра башка бир күчтөр бийликке келсек деген күчтөр чыкты. Кудайым сактады. Ошон үчүн мына бир азап чеккен, кыйынчылыкты көрүп, ошол түрмөдө жаткан Садыр Кожоев чыгып Аллахтын буйругу менен келди десек болот да. Бирок ызычуу тополоң кылган адамдарды кийин бул тарых басым берет. Башка адамдар кылган, бирок бийликке мына Кудай деген адамдар келди да. Ошон үчүн бизге эч качан мындай ызычуу тополоңдун кереги жок. Токтотушубуз керек. Токтотушубуз керек. Мына канча деген экономика заркка кетип атат. Мына Ош шаарында эле канча деген ишибиз токтоп калды. Эми мен эмне үчүн айтып атам? Болду, токтотуш керек туугандар. Мына аксакалдар турат, апалар турат, интеллигенция турасыңар мына жерде, мугалим ага эжекелер турасыздар. Бардыкты токтотушубуз керек да, бир гана мамлекетти ойлошубуз керек. Эч кандай мындай ызычуу тополоңдун түбү келип, элге, мамлекетке пайдасы тийбейт. Зыяндан башка пайдасы жок да. Ошон үчүн бардыгыбыз мамлекеттин патриоты болушубуз керек. Мындан ары мындай ызычууларды токтотойлу. Бир гана ушундай жакшы иштер болсун. Жакшылыктарга топтолойлу. Жакшы күндөрдө топтолойлу. Элибизге, кийинки жаш балдарыбызга, жаштарыбызга бир өнүккөн, өскөн мамлекеттерди калтырышыбыз керек да. Анан мындай ызычуу менен жүрө берсек эч качан болбойт.